Биринчи радио түз эфирде уктурууларын улантат. Актуалдуу маектен баштайбыз. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Пандемия шартында мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү боюнча алар аткарып жаткан жана алдыга койгон пландары менен тааныштырып келгенбиз. Бүгүн да ушул өңүттө актуалдуу маек улантат өзүнүн уктуруусун. Бүгүн программанын мейманы өкмөттүн Ысык-Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Түлөбаев Балбак Зарлыкович. Балбак Зарлыкович, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин программабызга кош келипсиз. Балбак Зарлыкович, мына Ысык-Көл областын жетектөө үчүн барганыңызга буюрса 2 айга жакындап баратат. Азыр ушул көл өрөөнүн толук өздөштүрүп таанышып чыгууга сизде мүмкүндүк болдубу? Кайсы жерде кандай көйгөйлөр бар экенин аныктап алууга? Алгач ушул суроодон баштайын, Балбак мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар? Мына мен бүгүнкү күн 21 айдан 40 күнгө жакындап калды. Мен көл өрөөнүн толук кыдырып бүттүм деп эсептесем болот. 40 күндө кыдырып бүттүм. 5 район, 2 шаар. Мына эртең Каракол шаары менен бүтүрөм. Анан тиги мен жетпей калган Тоң районунда Арчалы, Түп районунда Каркыра, анан Эңилчек ушул жерлер гана калды. Кудай буйрса аны да барып кыдырам да. Элди араладым, эл менен сүйлөштүм, эл менен кеңештим, көйгөйлөрүн уктум. Анан ар бир райондун, ар бир айылдын, айыл өкмөттүн көйгөйлөрүн укканга, аларды анализдегенге баштадым. Биз команда менен иштеп баштадык. Анан Кудай буйрса эмдик жылкыга Ысык-Көлдү өнүгүүгө 10 кадам деген бир программа баштасак деп атабыз. Анын ичинде ар бир айылдын көйгөйү ошол жерге жазылат. Ар бир айыл өкмөт эмдик жылкы өзүнүн планын жазышат. Айыл өкмөттүн негизинде райондук акимдер өздөрүнүн планын жазышат. Райондон берген акимдердин негизинде биз Ысык-Көл областы ошол толугу менен планыбызды жазып өкмөткө тапшырабыз. Азырынча тапшырып келгенде мындай Ысык-Көл областына 5 булактан инвестиция кирет экен. Бул өкмөттөн, Ысык-Көл өнүктүрүү фондунан, улуттар арасы донорлордон, бул Всемирный банк, Арис, Жайка жана башкалар, араб жана кыргыз кайрымдуулук фонддорунан, жеке ишмерлерден. Кудай буйрса азырынча орто эсеп менен алганда 1-2 жылдын ичинде Ысык-Көл областына 25 миллиард сом же болбосо 333 миллион долларлык бир инвестиция кирет экен. Эми ошонун баарын иреттеп алышыбыз керек. Мисалы, Ак Суу районуна 2 миллиард 800, Түп районуна 1,5 миллиард, Ысык-Көл районуна 4 миллиард, Тоң районуна 3 миллиардга жакын, Жетегөз районуна 3 миллиардга жакын, Балыкчыга бир 3 миллиардга жакын, Караколдукуна эртең билем. Жетегөз районун айттым, ушундай болуп отуруп, ар бир районго ушунча акча кирет экен. Ошонун баарын ирети менен социалдык объекттерди, бизнес объекттерди, инвестицияларды тартуу боюнча көп иштерди кылышыбыз керек. Ошондой эле туризм жаатындагы өтө чоң иштер бар. Ошонун баарын азыр пландап атабыз. Кудай буйрса жакын арада көп нерсени айтып беребиз элге. Жакшы экен. Балбак Зарлыкович, мына азыр өлкөнүн ар бир аймагы күз, кыш мезгилине даярдык көрүп жаткан учурда быйыл жыл өзүңүз билесиз оңой болгон жок. Мына пандемия дагы деле өкүм сүрүп турат, бир аз мындай бир басаңдаганы менен. Анан күн сууктап калганда кайрадан баягы оорулар көбөйүшү мүмкүн. Аймакта ушул калктын дары-дармек, медицина кызматкерлеринин керектөөлөрүн канааттандыруу деген чоң маселе бар да. Анын үстүнө өзүңүз билесиз, мына кечээ президент менен премьер-министр ушул эпидемиологиялык абалды турукташтыруу, ошону жакшыртуу, өлкөнү социал-экономикалык жактан өнүктүрүү, коронавирус инфекциясынын пандемиясынын шартында күз-кыш мезгилине даярдык көрүү чараларын талкуулашты да. Дегенде айтсаңыз, ушул Ысык-Көлдө алгач ушул коронавируска каршы күрөшүү же болбосо эпид кырдаал кандай азыр? Кудай буйрса Ысык-Көл областында эпид кырдаал стабилдүү, оңолуу жолуна барат. Стабилдүү оңолуу жолуна деп айта алам да. Уверенность айта алам, ишеним менен. Кудай буйрса азыр Каракол шаарында облустук бириккен ооруканасында 48 бейтабыбыз бар. Ысык-Көл райондук Чолпон Атада 19 бейтабыбыз бар. Калган жерде уже коронавирус менен пневмония менен жаткан оорулар жок. Бүткүл күндүзгү стационарлар жабылган. Кичине өтө оор абалда бирөө эле, калганы Кудайга шүгүр.
ооруканаларда бош койка, бош орундуктардын саны 922 азыр. Подворовой обход кылып, Ысык-Көл областын 98-99% бүтүрдүк. Анын жыйынтыгында 500 миңге жакын Ысык-Көл областында адам бар. Жалпы 539 миң адам болсо, анын ичинен 534 текшерүүдөн өткөрдүк, 99,2%. Анан 2732 адамды виолет еттик да, оору аткан. Ошолордун баарын азыр дарылап атабыз. Үйүндө, ооруканада, Кудайга шүгүр, азыр жакшыбыз. Ооруканалардын баарын кыдырып чыктым. Мисалы, Караколдогу ажообузга рахмат, өкмөт башчыбызга. Караколдогу областтык ооруканабыз бүттү. Буюрса. Эртең тендер ачабыз, ички жана мягкий мебель, тигилер, булары отура турганы, тигиниси мунусу эртең Каракол менен Чолпон Атадагы ачылат, аны алабыз тендер менен. Аны Ысык-Көл фондунан берип атабыз. Ал эми ичиндеги медицинский оборудованиянын баарын Минздрав берип атат. Кудай буйруса Караколдо, Чолпон Атада бүттү 2 оорукана. Экөөнүкү тең бири 10-15 күндүн ичинде толугу менен бүтөт, Кудай буйруса. Тоң районда Караколдогу больница боюнча Ысык-Көл фондунан 15 миллион сом бөлүп атабыз. Үстүндөгү крышасын, ичин ремонтунан 1,5 миллион сом, жанакы ар кандай ичиндеги эмеректер анан Минздрав ичин аны толуктап берет. Менин эң биринчи максатым Ысык-Көл областында азыр ФАПтарды, ГСВларды, больницаларды оңдошум керек. Кудай буйруса, кышкы пандемияга балейден эгер Кудай бизге бербесин, биз даярбыз. Мисалы, мына уреки больницалардын областтык, райондук больницалардын баары, 2 шаардагы больницанын баары дары-дармеги менен, бардыгы менен даяр. Өзүм да Ысык-Көл фондунан 7 миллионго жакын акчаны кармап отурам. На всякий случай эмне болуп калат, дары-дармек жетпей калабы, кандай болуп калат деп. Анан мисалы кыдырып чыктым, мына уреки Ананимадагы больницаны азыр ремонттун оңдоп беребиз. Эмдиги жылкыга Григорьевкадагы больницаны ремонтту кайра калыбына келтиребиз, Кудай буйруса. Андай баратканда Тамчыдагы больницаны кайра эмдиги жылы салалы деп атабыз, бузуп туруп, кичинекей 2 этаж кылып ана кайрылып. Себеби ал курортный зона еще, ошол үчүн ал жердеги больницалардын баары бизге керек болуп атат. Ысык-Көл областында. Анан Балыкчыда коросуна инфекционный 2 этаж кичинекей салалы деп атабыз больница. Мына Караколдогу больницаны салып атабыз Тоң районундагы. Анан мына уреки бүгүн жетебиз, азыр Барскондомун, Барскондун больницасында ошол мурунку 2 этаж иштебей калган экен, ошону калыбына келтирип, анан Каракол менен Барскондогу больницаларга эмдиги жылы бир тез жардам машинесин ыңгайлаштырылган. Алып берели деп атабыз. Кудай буйруса ушунун баарын Ысык-Көл өнүктүрүү фондунан алып беребиз. Даярдай жасайбыз. ФАПтарды. Анан Кудай буйруса эмдиги жылы Ысык-Көл областынын каралбай калган, бурда бузулуп кеткен больницасын баарын өткөн ажообуз Сурамай Шарипович келгенде да мага тапшырма берген. Өкмөт башчысы айтып атат, эң негизгиси азыр элдин ден соолугун, билимди жакшы карашыбыз керек деп. Ошон үчүн больницаларды, бала бакчаларды, ФАПтарды, мектептердин баарын эмдиги жылы социалдык объекттерге биринчи очередте көңүл бурам. Сиз абдан жакшы белгиледиңиз жана ооруканалардын даяр болушу туурасында. Мына Чолпон Ата шаарында дагы азыр айтып атасыз, ушул Ысык-Көл аймактык ооруканасынын жанагы жугуштуу бөлүмү капиталдык ремонттон өтүп эртең ачылышы болот деп атасыз да. Эми 86-жылдан бери жасалбаган ушунчалык ооруканада каражат да көп кетти болуш керек. Анан медициналык жабдууларды мындай жетиштүү көлөмдө даярдап алдыңыздарбы? Ушул мурун бул больницаларды, ооруканаларды атайын бир программа менен талкуулашкан окшойт да. Биз билбей калдык да, бүт бузуп салыптыр. Мына азыр кайтып өткөн кандай сон больницалар болгон убагында. Азыр мына өкмөт ажообуз менен Сурамай Шариповичтин буйругу менен ошолор өкмөт башчысынын жардамы менен өкмөтүбүздүн ошонун баарын калыбына келтиребиз азыр бүт баарын. Такыр эле болбой калган. Бузулуп бүт азыр сонун больницалар Кудай буйруса калыбына келди. Өкмөтүбүз Министерство здравоохранения менен ичиндегилердин баарын толтуруп алып берет. Алар эмне, мына азыр Ысык-Көл областынын ар бир районуна дагы бирден скорый машина келет, анын баарын кайрабыз. Такшынакы реанимобилдер. Цифровой эң акыркы үлгүдөгү рентген аппараттары келет.
Анын баарын азыр областтагы райондордо керектүү жерлерге беребиз. ИВЛ аппараттар келатат, башка аппараттар келатат. Деги эле ошол больницалардын ичине эмне керек болсо өкмөтүбүз баарын алып берип атат бизге. Бүт баарын. Эмне керек болсо баарын жазып бердик, алып берип атат. Эми ошо биз да өзүбүз да областта аракет кылышыбыз керек да. Ысык көлдүн өзгөчөлүктөрү Гумтөр берген фонд бар. Ошол фонд быйыл 750 миллион сом берет экен Ысык көл областына. Алтын көп өндүрүлүптүр. Ошол акчанын баарын ушул көлдүн элине, көлдүн ар бир айылына коротобуз. Булар эмне? Булар больницаларды оңдош керек, ФАПтарды, мектептерди, бала бакчаларды, элдин баары билет, бүт баарын кыдырып келдим, Кудай буйрса. Чоң гана нерселерди, мисалы, жолдорду гана сала албайм. Таза сууну ыйтак, ажабыз айткандай 40 миллиард сом келтек, таза суу бирбеген айыл калбайт, Кудай буйрса 2023-жылга чейин. Атак калган майда чүйдө иштердин баарын өзүбүз Ысык көл областынын фондунан бүтүрөбүз, Кудай буйрса. Абдан жакшы. Мына жогоруда сиз айттыңыз, инвестициялар каяктан келет, финансы булактарын дагы айтып кеттиңиз. Анан эми ошол жакта иштеп аткан кадрлардын иштөө ыкмасын дагы өзгөртүү жаатында карап атасызбы? Мисалы үчүн азыр билесиз, ар бир регион, райондун айыл өкмөтүнүн деңгээлинде ошол эле мекемелер болобу? Жөнөкөй эле алганда мына жакынкы ушул кышка даярдык боюнча атайын бир иш-чараларды кабыл алуу керек деп өзгөчө айтылып атпайбы? Даярдык дегенде, өзгөчө дегенде эмнелерди белгилеп атасыздар? Бул иштөө ыкмаларда эмнелер кирди? Иштөө ыкмалары мындай да, мен баарын айтып атам. Мындан ары ар бир айыл өкмөт айылдык кеңеш менен бирдикте айылдык кеңеште макулдашылган план берет. Эмдиги жылы мисалы январь айында эмне кылат, февралдан мартта, апрель май ар бир айыл разрезы айылдарга чейин берет. Анын негизинде акимдер бардыгыбыз ушул пландын негизинде ажабыздын койгон жана санариптик аймактарды өнүктүрүү, өкмөттүн пландарын баарын камтып туруп, ошону ишке ашырабыз. Иштешибиз гана керек. Кудайга шүгүр, баардык шарт түзүлгөн. Эмне үчүн болбойт? Өзгөчө дегенибиз, мен эми билбейм азыр мурун кандай болгон, бирок азыр айыл өкмөттөрдүн баарына барсак, тендердеги нараачылыктар көп, айыл өкмөт иштебейт, тигил иштебейт, бул иштебейт, мындай. Мен баарын айтып атам. Ачык коомбуз. Соцсеттерде бармын. Мен губернатор өкүл катары келгиле мага. WhatsApp номерлеримди баарды билет. Биз группа түзүп алганбыз, ар бир айылдын жаштарын ошол группанын ичинде Ысык көлдө өнүктүрөбүз деген. Ошол жерде баардыгы өзүнүн оюн ачык айтып атат жаштар мага. Анан ошол жаштардын айткан нерсесинин баарын мен жеке көзөмөлгө алып атам. Аппаратты жесткий катуу көзөмөлгө баардык тапшырмаларды алып, ошонун негизинде иштейбиз. Эми биз жөн айткан жокпуз да, баардыгы финансы колдоосу керек. Да, биздин Гумтөрдөн түшкөн акчабыз бар, бюджеттен акча берип атат, башкалар акча келген акчалар бар. Ошону иреттеп, тендердик өнүктүрүү фондунда тендердик комиссияны өзгөртүп атам. Өнүктүрүү фондунун иштөөсүн өзгөртүп атабыз. Инвестицияларга керек болгондорду азыр жакын аранын ичинде бир шартка келип туруп, Ысык көл боюнча инвест форум чакырайын деп атам. Ошол жерден баарын сүйлөшүп алсак деп атабыз. Мисалы өзүбүздөн көп нерсе аймактарды өнүктүрүү каяктан башталат? Мен айтып атам, эгер Ысык көл областында эмдиги жылы 200-300 миллион сомдук тендер болгон атат, ошонун баарында көлгө келип регистрация кылган фирмалар катышсын. Себеби акча налогтун баары үчүнгө түшүш керек. Анан ошол фирмалар кирпичтин баарын Ысык көл областынан алсын деп атам, областтагы кирпич заводдорунан. Себеби алар дагы налог төлөйт, ишкерлик кылыш керек. Мисалы, бүткүл пансионаттар областта 3 сүт заводу бар экен. Акжалга, Жетегиз районунда, Акбулак, Караколмон, Максу районунда, Дейри, Спринт деген түп районунда. Үчөөтүн международный сертификаты бар, сонун сырлар жасайт. Эмне үчүн пансионаттын баары ошолордон албайт? Ошолордон алгыла деп атам. Эмне үчүн ар бир пансионатта, ар бир жерде ушуларды рекламалай турган кичинекей бир бурч ачып койбойбуз деп атам. Ошондой эле азыр мен азыр тапшырма бердим, бүткүл пляждардын баарын инвентаризация кылып чыккыла дедим. Айыл элине беребиз, тазалыгын карап, 1 жылга, 2 жылга бербей, 5 жылга чейин берели деп атам. Бүткүл мектептерде, пляждарда туалет коюлат, эми ушул сөз эми биз уят эле, бирок эмдиги жылы туалет проблемасы көлдө чечейин деп атам. Бардык жерде одна типовой кылып, бардык жерге бирдей туристтер үчүн стоп-точкаларды ачышыбыз керек. Выездной группаларды жасаш керек болуп атат. Караколго кире бериш жерде, Боомго кире бериш, Балыкчыга, ар бир районго кире бериш жерде туристтер каяка баратканын, эмне кыла турганын билиш керек. Ошол жерден бардык ыктыяр муктаждыктарын ошол жерден чечип алыш керек.
туалет, суу, зарядка, бензин баардыгын. Ошон үчүн ысык көлдү тегеректе стоп точкаларды куруу куралдап атабыз. Чолпон ата дагы Алия Рапопортту калыбына келтирейин деп атам. Себеби ал тарых, ошол жерге элге шарт түзүш керек тарыхрай. Эми ушунча эле отура бермек белек эми. Мунун баарын бизге эч ким жасап бербейт, биз өзүбүз жасашыбыз керек болот. Ошону туристтик точкаларды, мисалы Караколдо 5 ай туристтик болот. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, мартка чейин. Марттан кийин 1-2 ай эс алып эле кайра ысык көлдүн сезону башталат. Эгер биз туура колдонсок, ысык көл областын 9 ай сезон кылып колдонсок. Анан Баууреки бизнести өнүктүрүү боюнча ысык көл өнүктүрүү фондунан микрокредиттик компаниябыз бар экен. Ошого 150 миллион сом которуп, эмди биз ысык көл областындагы ишкерлерге 5%тен кредит кылып коелу деп атабыз. 250 миллион сом портфель менен. Бул ысык көлдүк ишкерлер үчүн, Ооба, только ысык көлдүк, ысык көл кумтөрдөн түшкөн неме бар да, бизде акча бар. Ошону баягы ысык көлдөгү микрокредиттик компаниябыз бар экен биздин. Ошого 150 миллион сом которсок 250 миллион сом портфель болот экен. Ошого ысык көлдүктөр үчүн малый средний бизнеске ушул 5%тен кредит берели деп атабыз. Азыр өкмөткө бул токтомду жибердим, ошо боюнча өкмөт башчыбыз да колдоп берем деген пикирин айткан, Кудай буйрса. Эми иштешибиз керек да, только иштешибиз керек. Балбак Зарлыкович, мына эми өзүңүз айтып калдыңыз, туризм тармагына өтүп кеттиңиз. Албетте бул ысык көл областы үчүн абдан приоритеттүү, мындай башкы багыт, ушул багыт. Анан эми азыр коронавирус пандемиясынан улам баягы сырттан туристтердин келиши болбой, анан кандай дейсиз? Кырдаалды мындай бир быйыл ушул пайдага бурууга мындай бир шарттар болдубу сизде? Мен кыйын болуптур, элге кыйын болду, бизде көрүп аттык. Анан биз келгенде ошо бир аз ачылды да, мен келгенде эле Кудай буйрса эки жакты карап, анализ кылып, кызматкерлер менен сүйлөшүп, Бишкек Каракол, Бишкек Бакамбаева, межгородду ачканбыз да. Андан кийин ысык көл областынын ичиндеги немелерди ошондо кичине туристтер көбөйдү да. Эми өтө көбөйбөсө да бир 40-50% быйыл ички туризм менен эптеп туристтик жерлерибиз кичине көп оокатын кылып алышты. Бирок кыйын эле болду. Кудайга шүгүр, өрүк жакшы болду быйыл. Азыр алмада жакшы турат, шактары ийгипти менен жерге тийип турат. Бир жагынан Кудай таалам ошол жагынан жардам берип окшойт элибизге. Бирок эми былтыркы күткөдөгүдөй болбой калды. Туристтер баягы бир 40-50% гана болуп калды пансионаттарда. Эгер пансионаттар толбосо билесиздер да, аркы частный сектордо толбой калат. Ошондуктан биз мына буюрса азыр пандемияны жеңсек, эмдиги жылы биз аябай наплыв күтүп атабыз да, ошон үчүн даярданып атабыз биз аларга. Жанакы аншлагдарды Кудай буюрса жасайын деп атабыз. Көлдөгү туристтер билиш керек да, ким аяка баратат. Ошон үчүн пляждарды тазалыгын сактайлы деп атабыз. Кээ бир жерлерге жанакы таштанып чыгаруучу однотипный немелерди коюп, аларга машинелерин алып берип, иши кылып эмки сезонго катуу даярданалы деп атабыз. Мусорный полигондорду оңдоп, элдердин баягы келе турган жерлерин, жолдорун оңдоп дегендей. Мына азыр биз кышкы туризмге деле даярданып атабыз. Бизге өзүңүздөр билесиздер, капризге аябай көп киши келет. Ошо каприздин жолун азыр кичине оңдошум керек болуп атат. Оңдоп туристтерге шарт түзүшүбүз керек. Ошол убакта бир чети коркуп атабыз. Себеби баягы Караколго көп кишилер келет. Баардык жерге кирет. Ошон үчүн бул пандемия убагында ошол жерлерди да өзүнчө алгоритм менен азыр даярдап көрүп атабыз. Бул алгоритмдер иштелип атат да. Иштелип чыктыбы? Албетте, өзүнчө алгоритм. Азыр дагы обновленный алгоритм түзүшүбүз керек. Мисалы келгенде кандай болот? Маска эң негизгиси. Анан дары-дармек, баягы больницаларды, койка месталарды даярдап коюшубуз керек. Типтүү Кудайга шүгүр, азыр ысык көл областы боюнча жаш балдар 1-класстар окуп атат. Аларды сасана болуп карап атам. Не болот? Каяктан эмне? Ошонун баарын карап атабыз. Эми кышкы туризм деп атпайсызбы? Анан каприз деп да эске салып кеттиңиз. Ушундан улам менде бир суроо пайда болду да. Инфратүзүмдөр боюнча дагы кененирээк токтолсоңуз, анткени мамлекеттин саясатына ылайык президент айтпады беле, ушул жыл сайын 3 километрден кем эмес жолдор оңдолсун деген. Бул президенттин тапшырмасы болчу да. Анан өзүңүз билесиз, баягы туристтер үчүн жол бул башкы көрүнүш болот да. Анан быйыл эмнелер болду? Анан пландаштырган нерсеге мындай жетүүгө дагы мүмкүндүк барбы? Кудай буюрса чоң рахмат. Мына жол өткөндө айтты. Албай Коромду жолу, Түпкеден жолу 52 миллион доллар которулду. Эмдиги жылы бүтөт. Ошондо көздүн бул күнгөй жагы Караколго чейин окольцованный болот да, Шакекченин жарымы бүткөн болот.
Эмдиги жылы биз ошол түпкеден ачылып калса деп элдерди ага да даярдап атабыз. Эми биз чоң көйгөй мына бул балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолу, аны да азыр өкмөтүбүз менен чогуу иштеп атабыз. Жолдор да ички жолдор көп салынды быйыл, колубуздан келишинче. Ажабыз айткан 3 километрлик ар бир районго ар бир жерге 1 километрден ички жолдор быйыл да түштү. Аларды өз көзүбүз менен көрүп келдик. Эмдиги жылкыда бөлүнгөндөр бар, ар бир жерге кандай ошолордун баарын азыр ошол жанагы Ысык-Көл өнүктүрүүгө 10 кадам деген программага киргизебиз. Анан эмне жарыялайбыз. Кайсыл жерге канча жол салынат, эмне салынат. Анан могуки туристтик пансионаттардын жолдорунун баары бул өзүңүз билесиз, башкы жарабай калган. Ошону кеңешип туруп, балким ошол жолдорду да оңдогонго аракет кылабызбы, кандай кылабыз? Азыр кеңешип анализдеп атабыз. Эми бул Ысык-Көл областы ар тармактуу да, мал чарбасы бар, айыл чарбасы бар, тоо кен өндүрүшү бар, сфера услуга бар, анын баарын билесиздер. Ар кайсы тармактуу, ушунун баары ошол 10 кадамдын ичине кирет да. Аймактарды санариптештирүү бар. Санариптештирүүгө өтө чоң көңүл буруп атабыз. Коопсуздук органдарына санариптештириш керек, камераларды коюш керек. Анан биякта өзүңүздөр билгендей браконьерство бар, токой кыйнат, балык чарбаларында азыр икра чача баштайт, аларды карашыбыз керек. Алардын баардыгы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Койгула, антпегиле, мынтпегиле, көйлүбүздү сактайлы деп атабыз. Эми ушу эл деген эл экен да, шайлоо келатат. Ага боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул көйгөйлөргө бирок чечүү үчүн ага күчүбүз да, билимибиз да, кудуретибиз да жетет деп ойлойм. Бизди угуп аткан адамдар да бар экен, мага мына жазып атышат да, Караколдун жабы толугу менен качан оңдолот сурап койсоңуз дейт. Мындай болуп атат да. Мисалы, Ысык-Көл областында өтө чоң глобальный 3 көйгөй бар экен. Мен билгенден бир 3-4 дагы бар болуш керек азыр. Биринчиси мына орайки Чолпон атада ачыктар сооружение, муну тез аранын ичинде оңдобосок, Чолпон ата тамчы өтө чоң экологический катастрофа болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен азыр муну өкмөт башчыбыз менен сүйлөшөм, бир $50 миллион чейин акча керек бияка. Андан кийинки эң чоң көйгөй Каржысайда хвостохранилище биринчи этабы бүттү, экинчи этабы калыптыр. Росатом менен муну жабышыбыз керек. Эгер буяк ылдый карай көлгө өрүп кетсе, тоң өрөн, теске өрөнүн да өтө чоң проблема болот. Анан үчүнчү чоң көйгөй бул Бөкөнбай балыкчы Каракол жолу. Муну жасашыбыз керек. Андан кийинки көйгөй да Каракол шаарында Кудай буйрса эмдиги жылы чоң прорывдар болот. Мына орайки 2 микрорайонуна 10 миллиондон 20 миллион сом бөлүп бердим. Ысык-Көл өнүктүрүү фондунан тиги мэр да Нуржан Орозович Ханиметов да ошого иштеп атат. Азыр 2 микрорайонду оңдойбуз. Караколдун жолдорун Кудай буйрса азыр жана кольцевой жолун ачабыз. 15-1 октябрга чейин. Андан кийин Ак суудан кире берген Караколго, Ак сууга кеткен кире беришин, түптөн кирген кире беришин, жетегүздөн кире беришин эмдиги жылы жасайбыз. Кудай буйрса эмдиги жылы Караколдун ичинин баарын жарыктандыруу шарты болот. Жардам берем мен Каракол шаарына. Андан кийин жана Пушкин паркын жасайбыз. Каракол шаары эмдиги жылы аябай чоң өзгөрүүлөргө дуушар болот Кудай буйрса. Ошондой эле балыкчы шаарына да, райондук борборлорго да баардыгын тең азыр аракет кылабыз. 1-2 жылдын ичинде Ысык-Көл областы кандайдыр бир өзгөрүүгө дуушар болот Кудай буйрса. Балбак мырза, жана сөзүңүздүн башында айттыңыз эле, ушул жээктерди баягы кароого элдердин өзүнө берсек деп, жана пляждарды деген сөзүңүздү да уккан угарман бар экен. Ушуну тактап коесузбу дейт. Муну кимдер? Мисалы мындай да, мисалы Кеклиге образно говоря, Тоңуранын Кеклик пляжы. Эми муну ушул айыл өкмөт өзү чечет, кимге берет. Чечкенден кийин мисалы жаштардын комитетине берди, же бир кишиге берди. Ошол жердин тазалыгына, ошол жердин эмесине ошол бала жооп берет да. Мисалы Караколдогу пристань пайдаланышында. Эми бул балага өткөндө жолугуп сүйлөшсөм, ал байкуш айтат, мен ушинтип кыйнап эле 1 ай 1 жыл берип коет, анан ким иштейт деп. Туура айтат. 3 жыл, 4 жыл, 5 жылга бериш керек. Берип туруп иши, ага жардам бериш керек финансовый. Ал ошол элге келген жардамы шартын түзүш керек, туалетин коюш керек, тазалыгын караш керек, ошол пляжды караш керек да. Туристтерге жардам бериш керек да. Ушундай шартта иштелет. Ар бир айылдын көлдүн жээгиндеги пляжы болсо, ошол айылдын эли өзү чечиш керек, кимге берет. Айыл өкмөтүнө акча түшүш керек. Ошол өзү да акча табыш керек ошол жерден, и пляждын тазалыгын дагы караш керек.
Ошондо гана бул жакшы болот. Эмдиги жылы бүт ушунун баарын иретке келтирем. Бул биринчи киргизилип аткан практика болсо керек. Буга чейин мындай болбосо керек. Жок, мындай болгондон чаржайт болуп калыптыр да кичинечи. Ким эмне кылган, пляждар жооп бербейт. Анан мисалы кээде дикий пляждар бар да. Ал жерлердин баарын азыр иретке келтиребиз. Эл түшө турган пляждын баарын анализдеп чыгабыз. Мисалы кээ бир жерлерде элдерге берилет, но кээ бир элге берилбей калган жерлер бар да, элдер барып түшө берген. Ошонун тазалыгын да карашыбыз керек. Не только бул пляждарды, тоодогу туристтик жерлердин баарын анализ кылып атабыз. Малы да, туристти да төлөп салдык. Иретке келтирип, өзүнүн Швейцарияга барсаң, бардык эле жерге тата бербейсиң, тамак жей бербейсиң да тоолорундачы. Ирети бар, жолу бар, суусу бар, экологиясын караш керек, септик кызганга уруксаат бериш керек. Көп көйгөй бар, ошонун баарын иретке келтирели деп атабыз. Болбак Зарлыкович, мына биз бүгүн ушул негизги 3 багытта сүйлөшүп атабыз да, баягы күз-кышка карата даярдык, эпидемиологиялык кырдаал, анан аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү, балдарды колдоо деген жылы бар да. Мына ушул жылда эмне иштер аткарылды дегенчи. Анан биринчи ушул жанакы күз-кышка даярдык деген жерде дагы бир ушул эле биздин угармандар бизге чалып көп сураган суроо бар экен да. Каракол шаарында ушу көп кабаттуу үйлөрдүн кышкысын жылытуу дайыма эле проблема боюнча калып келген дейт. Ушул маселеде көп кайрылышат экен да. Жылуулук электр борбору, жылуулук энергиясын жеткирип берүүчү мындай бир магистралдык кварталдык тармактар деген барбы Ысык-Көлдө? Мисалы, Көл-Өрөндө да бала бакчалар, мектептер жылытылат да. Конечно. Караколдо өзүнүн кетиси бар, бүгүн 100% көмүрү менен камсыз болгон. Эми мен быйыл жаңы келип азыр изучать этип атам. Караколдо суу проблемасы бар экен. Суу проблемасын бир фирма алып келатып эле, ошол жерден бир 10 миллион сомго туура эмес иштерди кылып коюп качып кетиптир. Азыр таптык ал фирманы. Ал фирманы алып келип алып төлөп берем деп атат 10 миллионду. Төлөбөсө камайбыз, анан кылмыш иши козголгон, иштеп атышат. Анан бул проблеманы азыр мэр менен азыр жаңы шайланган Горкемеш келсе ошолор менен чогуу чечебиз да. Эми өзүңүз билесиз да. Балыкчы Чолпон Ата, Каракол шаары муниципалитет. Өзүнчө парламенти бар, өзүнчө бюджети бар. Өзүнүн иштөө стили, өзүнүн мыйзам менен чектелген. Анан бирок биз ошого карабай алар менен чогуу иштешибиз керек да. Мисалы Караколдо, Балыкчыда, Чолпон Атада бул суу проблемасы, канализация, мунун баарын чечишибиз керек. Потому что себеби Караколдо мен деле эл менен чогуу ошондо кир сууну ичип атам. Ичкен жок мен, кир суу агат менде деле. Мен ошо таң калдым, биринчи келип ачылганда эле ошо кир суу акканына. Анан изучать этип баштаганда ушундай проблемалар чыкты. Муну тез аранын ичинде чечишибиз керек. Бакамбайдагы тоңдоого бул суу проблемасы чечилиптир алар өзүнчө. Ал эми азыр мына Караколдогу проблема болуп атат, жылуулукта да проблема бар деп атышат. Эми мунун баарын системаны оңдош керек. Анализ кылып атабыз. Келгениме бир 40 күндөй болду, бирок ошол мэр менен Караколдогу парламент Горкемешиндеги фракциялар менен Кудай буйрса бир чечимге келип оңдойбуз деген ойдобуз. Себеби мындай болбой бербейт да өмүр бою эле. Оңдош керек да. Дагы бир суроо, эми кийинки суроо. Азыр биз ушу маалыматты даярдаганда интернет жетпеген мектептер дагы бар экен да Ысык-Көлдө. Кандай дейсиздер, бул проблемада, мисалы үчүн ошо аралыкта окутууда азыр проблемалар чыгып атат. Ушуну кандай уюштуруп жатасыздар? Чыгып атат, мисалы Тоң районунда Кара Талаа айылында ошондой проблема бар. Мен бияктан баягы сотовый компания менен чакырып сүйлөшкөм. Значит, Тоң районунун жанагы Арсайдын ылдый жагында бир айыл бар. 50 киши жашайт. Ал жерге азыр акча бөлүп берип, Кыргыз Телеком интернет волокно тартып атат, уже акча Кудай буйрса жетет аяка. Ал эми жана Кара Талаадагылар боюнча иштеп атабыз. Анан эми сырт төрөлүңдө бар, эми аларды чек арачылар аркылуу же дагы иштейбиз да. Мунун көйгөй өтө деле чоң көйгөй эмес, бирок бар. Эми мамлекет бир киши болсо да кызмат алып барышыбыз керек да. Туура. Тоонун түбүндө бир киши жашаса да ошого свет сураса светин алып барыш керек. Суу сураса суусун алып барышыбыз керек. Ошо аракет кылышыбыз керек да, бул биздин милдет. Муну жасашыбыз керек. Кудай буйрса колубуздан келишинче, күчүбүздүн жетишинче бул иштерди аткарам деп ойлойм. Санариптештирүү саясатында Балбак мырза, мына санарип аймак деген долбоор бар эмеспи? Азыр айрым региондорду карасак, кээ бир жерлерде ушундай бир канча айыл өкмөттөр ушундай бир санарип аймак системасына өтүп аткандар бар экен. Көлдө мисалы ушул жагдайда эмнелерди белгилейсиз? Мисалы үчүн пилоттук долбоорлордо алган ооруканалар бар эле да, электрондук баягы медицинаны алып келип калыптандыруу үчүн.
ооба ошондой өз көзүм менен көрдүм. Мисалы көп больницалар сценарий баягы мурунку илгеркидей кагазга жазбай уже немеге өтө баштаганда сценарийгечи мисалы история болезнь анан чыккан анализдерин ошонун телефонуна жиберип ийет ушундайлар өткөн. Мисалы кээ бир мектептерде жана электрондук күндөлүк анан балаң аякта ушундайларга өтө башташкан да санариптик аймак боюнча. Анан кээ бир айыл өкмөттөр ошого өтө башташты. Анан биз область боюнча да ошого өткөрүш үчүн биринчи анын базасын даярдашыбыз керек да. Ошол базаны даярдаганга аракет кылып атабыз. Туризм багытында негизи эле могу бардык жерлерде баягы биздин өкмөттүн жана президентибиздин талап койгон нерселерин ишке ашырып атабыз. Өзгөчө больница менен мектептерде анан могу калкты тейлөө жаатын. Калкты тейлөө жагында мисалы электрондук журналдар ачылып атат, электрондук кезек, электрондук күндөлүк. Область боюнча мисалы 67 мектепке электрондук журнал өткөн. Электрондук күндөлүк 66 мектеп өткөн. Электрондук расписание 65 мектеп өткөн. Анан облустагы 191 мектептин ичинен 189 мектебинде интернет түйүнү кошулган. Мисалы жана ак суунун эң ичегине жетебиздин акшыйраак баягы сырт зонасына гана жете албай атабыз да. Ата калгандарына компьютерлер боюнча Кудай күчүбүздүн жетишинче бир аракет кылып атабыз. Мисалы нормага ылайык 4246 компьютер керек болсо, 1875 компьютерге муктажбыз да, анын баарын акырындан чечебиз. Санарип боюнча ушул иштерди айта алабыз. Мектептерде анан мисалы балдарыбыз жана кээде мисалы 546 үй-бүлөгө же телевизор жок, же телефону жок болуп калган азыркы убакта. Ошонун баарына ошол райондор аркылуу чечкенге аракет кылып атабыз. Бирок азыр жарымына жакын Кудай буйрса чечип алдык. Эми дагы бир жагдай Балбак Сарылыкович, мына азыр маалыматтарды карасак, айрым өлкөлөрдө, дүйнө жүзүндөгү айрым Европа өлкөлөрүндө дейбизби, ушул пандемиянын экинчи толкуну келиптир да. Анан эми өзгөчө кырдаал болуп калбасын бизде, андай болбой эле койсун, бирок даярдыктарды көрүп коюу ашыкча болбойт да. Мисалы үчүн шарттуу, мисалы үчүн дары-дармек, азык-түлүк запастары, көмүр көлөмү деген. Кыскасы мындай жалаң эле суук менен күрөшүү эмес, ошо суук менен кошо келчи баягы башка бир жагдайларды эске алуу керек эмеспи? Мен ушул жаатта баягы азык-түлүк жаатына көңүлүңүздү бурайын деп атам. Мына көлдө дагы азыр ооруп жыйуу, түшүм чогултуу деген бар да. Ушул жакта эмнелер белгилейсиз? Кудайга шүгүр, бизде багыдыр нормально. Азыр картошка, чеснок, сабиз мисалы. Булардын баарын жыйналып атабыз. Кышка даярдабыз жакшы, эгин талааларында кээ бир жерлерде ооруп жыйуу иштери башталды. Мындай кандайдыр бир бензин жетпейт, же солярка жетпейт, күйүүчү май жетпейт дегендер жок. Кудайга шүгүр, мындай көп жерге барсам да логистический кичинекей компактный борборлорду салып алышкан. Ошонун ичине алмөрүн жыйнап коюп, буга келгенде кымбатка сатабыз деп, эл Кудайга шүгүр көлдүн эли үйрөнүп калдык. Менин анализим боюнча Кудай буйрса көлдө бир бул Чолпон ата, балыкчы Караколдун тышында жакшы эле болот. Себеби бул оору бул чоң тыгыз жайгашкан чоң өлкөлөрдүн оорусу да. Мисалы өткөндө да айттым, кээ бир өлкөлөрдө кичине кыйналат деп. Себеби алар биз катуу ооруп пикке жеткенде алар баарын изоляцияга камап коюшкан да элдеринчи. Анан алар азыр ачканда азыр катуу болот деген ойдобуз. Кошуналарыбыз бар, Турция, Европа бар. Анан себебинен биз ошого айтып атам, мен Ысык-Көл областында мындан ары маскасы жок, азыр госслужбалардын баарын текшерте баштайбын. Государственный учреждениялардын баарын текшертемин, базарлардын баарын. Маска кийиш керек, аралыктан сакташ керек. Оору сүркөө бүт больницаларга даярдыгыбыз Кудайга шүгүр жакшы. Дары-дармек менен алгоритм лечения бар. Анан мына өкмөтүбүз азыр Кудай буйрса бир 67 000 гриппке каршы вакцина келиш керек көлгө. 9 000 берип атат. Азыр первоначально жанакы мектеп мугалимдерине, врачтарга, милицияга, оорукчандарга, 65 жаштан өйдөкөлөргө бардыгында аярлуу жарандардын баарын вакцинация баштайбыз гриппке каршы. Анан чек арачыларга, балдарга кичинекей өзлөрүнүн бир категориялары бар. Ошону менен Кудай буйрса жакшы болот деген ойдомун. Эң негизгиси
биз мына эпидситуацияга даярданышыбыз керек да, экинчи ванна болот деп атпайбы? Мгм. Ошого биз Кудай буюрса көлдүн эли 60-70% даярбыз. Мгм. Балбак Зарлыкович, мына үймө үй кыдырып жана коронавирусту аныктап аттык деп башында сиз статистикага чейин айтпадыңызбы? Анан ошондо мындай айтканда көлдүн эли ошондо жарымы 90% ашыгы аныкталды да. Ооруйт. 98,2. Мгм. Аныкталбай калгандар кимдер бул анча мынча проценттер? Алар мигранттар да үйүндө жок болуп калышы мүмкүн, тияка кетип калышы мүмкүн. Biz үймө үйдө кыдырдык, телефон менен да, WhatsApp менен, Zoom менен да текшериштик да, үйдө ким ооруйт, кандай ооруйт. Может, кээ бирөө айтпай коюшу мүмкүн. Кээ бирөө жалган айтып коюшу мүмкүн. Эми Ошон үчүн ар кандай да, кээ бирөө айтпайт, кээ бирөө айтат, кээ бирөө жок болуп калат. Ошон бир ушундай да. эми ошол аныкталган адамдар, анан эми ошо коронавируска чалдыкпаган адамдарыбыз да бар да, бул оору менен оорубагандар да. Ошон үчүн азыр кандай болсо дагы биз баягы санитардык талаптарды аткарышыбыз керек. Албетте. Ушул жаатта дагы эмнелерди айтасыз? Биз азыр мына ошондой үчүн райондук больницалардын баарын даярдап койдук. Алгоритм бар, фактарда бар, дары-дармегин көрүп атам, концентраторлору бар. Анан түшүндүрүп атабыз, элди эле түшүнүп калды, колуңарды жуугула, маска кийгиле, ары бери той аштарды өткөрбөгүлө деп. Мисалы, мен ошо той аштарга келтем да суроом. 372 миң сом штраф салдык. Бир жуманын ичинде. Той аштарга болуп атат, аларга штраф салып атабыз. Айрып түшүндүрүсөк да болбойт. Кээ бирөө чын айтасыз, мага чейин чыгып сурап атат да, чоң эле кишилер, интеллигентный эле түшүнгөн эле уруксат берип. Мен айттым, мен эми кандай деп айтам силерге дедим. Эгер силер түшүнбөсөңөр, анда элге эмне дешим керек дедим да. Болбойт да мындай. Ошонун баарына мындай иретке келтиришибиз керек. Той аштарды кое тургула деп атам. Кудай буюрса эмдиги жылы сонун тойлор болот. Хотя бы азыр кыштан чыгып алалычы деп атам. Чыдай тургулачы деп атам да кичинечи. Маска кийгилечи, эки жака чыкпай тургулачы. Андан көрө картошкаңарды кышка даярданып ал, үйүңөргө кирип кеткилечи деп атам, эте элес болду. Пожалуйста, өтүнүч, маска кийгиле деп дагы айтып атам мен. Бирок азыр кичине бар милицияны, санэпстанцияны колдонуп атабыз. Эми алдыда дагы чоң бизде ушул саясий процессти дагы тынч, таза өткөрүп алышыбыз керек. Бул шайлоо 2020. Ушул шайлоого карата даярдыктар кандай болуп атат? Эми ажыбыз айтпадыбы өткөндө Совет Безопасности таза, элдин мүдөөсүн, элдин оюн эл өзү колдонушу керек. Силер шарт түзүп бергиле деп. 248 шайлоо участкагынан баары даяр. Баары тең милиция кызматкерлери, ичинде кандай кириш керек, ким кетет, биометрикадан өтөлөктөрдү өткөрүп берели деп атабыз. Анан азырынча Кудайга шүгүр Өскөл областында бир чатагы жок, эле мелкий нерселер эле болбосо баары жакшы келатат. Анан мен дагы тиги Facebook'тан кайруу жасадым. Алда мындай аркы-берки мыйзамсыз иштерге алдангандарга барбагыла, өзүңөрдүн билүүңөрдү шайлагыла, таза өтсүн, мыйзамсыз иштерге болбосун деп. Анан Кудайга шүгүр азырынча андай нерселерди байкай алайт. Биз мелкий бир майда чүй деле болбосо шайлоого Кудайга шүгүр даярбыз. Партиялар өзүнүн иштерин жүргүзүп атышат, штабтарын ачып атышат, келип ар кайсы элди кыдырып жүрүп атышат. Анан мыйзамсыз мындай бири-бирине теметкен өтө эле мындай аз болбосо жок десек да болот да. Эми Балбак Зарлыкович, мына бизге бир топ суроолорубузга жооп бердиңиз. Дагы бир суроо ушул эми айыл чарба тармагында өзүңүз да билесиз, көп тармактар баягы пандемияда жабыркады, бирок айыл чарба мындай өзүн алып кетти да. Ошол жаатында көлдүк дыйкандардын мээнети мындай бир, алардын маанайы сизге айтып аткан мындай ойлору да бар бекен? Мындай сөзүмдүн аягында бар. Бир гана сүттө проблема бар, калганы Кудайга шүгүр. Сүт мына ореки 3 заводубуз азыр пандемияда складдары толуп турат, тышка чыга албай калды. Сүттүн баасы кичине арзандап кетти. Калганы Кудайга шүгүр. Алмасы, өрүгү, чесногу, сабизи, картошкасы, буудайы, арпасы, чөбү, мал жаны, ошонусу гана кичине кыйнабаса, аябай жакшы да, берки гана сүтү гана кыйнабаса, калганы шүгүр Кудайга. Балбак мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу радио угуучулар, Ысык көл обласы күз-кыш айларына даярдык кандай, пандемия шартында Ысык көл обласы кандай иштерди алып барып атат? Биз
өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Төлөбаев Балбак Зарлыгыч менен түз эфирде маектештик. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан бул актуалдуу маек болду. Аны алып барган Таалайгүл Сыдыкбекова болду. Эсенчиликте жолугушалы.